Бул Кыргызстанда ишке киргизилген алгачкы таштандылгыучу завод. Ишкана Ош шаарынан чыккан таштандынын 3/1 бөлүгүн иргет. Желим, бөтөлкө, баштык жана картон. Заводду Орусиялык Экотехнопарк ЖК компаниясы иштетет. Ал эми таштандыны заводко Ош тазалоо ишканасы жеткирип берет. Шаардын аймагындагы коюлган таштанды кичинекей уруналар бар. Биз ишкана тарабынан 1100 дана 1 кубтук таштанды урунуна, андан 8 кубтуктан 120 таштанды урунуна коюлган. Ушу таштанды челектерден чыккан мусорлар толугу менен ушул жерге техникалар алып келип төгүп атат. Андан ары таштандыны заводдун 50ге жакын жумушчусу иргеп чыгат. Жумушчулардын көбү буга чейин полигондо таштанды терип иштечү. Эми алар расмий жумушта эмгектенип 30 000 сомдун тегерегинде айлык алышат. 8-ден 7-ге чейин иштейбиз. Вакты bilan dam beradi, es alamiz. Sortlar yaxshi, Allohga shukr. Bakalashka teramiz, plonka teramiz, shunaqa. Kuniga ancha ketadi, bir 5, 6, 10 mashina ketsa kerak. 10 mashina ketadi. Завод күндө жалпы 500 куб таштанды иргейт. Андан 1 тонна желим бөтөлкө, 300дөн 500 килограммга чейин алюминий идиш жана жарым тоннадай желим баштык кылынат. Иргелип алынган таштандылар андан ары жергиликтүү ишкерлерге сатылат. Ал эми сорттоодон калып калган керексиз калдыктарды Экотехнопарк компаниясы өзү таштанды полигонуна чыгарып төгөт. Завод Орусиялык Экотехнопарк ЖК компаниясынын демөөрчүлүгү менен түзүлгөн. Жеке ишкерлер жергиликтүү бийлик менен мамлекеттик жеке өнөктөштүк катары келишим түзүп 10 жыл иштетет. Андан кийин завод мамлекетке өткөрүлүп берилет. Мамлекеттен ишканадан бул жерге эч кандай акча кеткен жок. Бул жалпы сметалык суммасы 100 миллион сом болгон. Биз болгону мэрия менен биргеликте жерди гана көргөзүп бергенбиз. Өздөрү курду. Ош тазалык ишканасынан долбоордун 2-, 3 этаптары дагы бар экенин билдиришти. Анда иргелген таштандыны майдалаган ишкана жана алар даярдаган чийки заттан синтепон кылып чыгарчу ишкана курулмакчы.